Саламатсыз урматтуу замандашым, сабагыбыздан ары улантабыз. Бүгүнкү сабакта биз сиздер менен инструмент фигура жана текст инструменти менен таанышат экенбиз. Мынакей бул жактагы текст инструменти, ошондой эле фигура инструменти. Биринчиден ушу фигуралар инструментин карап көрөлү. Демек фигуралар инструментинен биз башында айтып кеткендей эле вектордук фигураларды тартсак болот экен. Мынакей бул жерде төрт буруштуу, тик буруштук, тегеректелген тик буруштук, эллипс, көп буруштук, линия жана ар кандай фигура. Каалаганын алып туруп, мисалы, тик буруштук тарта турган болсок, мынакей биздин фигура, эгерде катмарды карап көрсөңүздөр, катмарланган фигура же болбосо вектордук маскадагы фигура болуп эсептелинет экен. Ошондой эле биз тартсак болот бул жерге. Мына бул жерден деле жанагы инструмент выделениядай эле бөлүп алуу инструментиндей ар кандай формада тартсак болот экен. Кошуп тартсак мына ортосундагы эле калат. Ошондой эле. Анда экөөнү бириктирип коет. Кийинкиси менен. Бул жагын кесип коет. Үчүнчүсүн көрдүк. Төртүнчүсү. Анда мындай экөөнүн кошулган жеринин боёосун же болбосо түсүн башкача кылып коет, мынакей. Ушундай кылып колдонсок болот. Ошондой эле. Бу жерде азыр биз тартып атабыз слой фигура, мына слой фигура деген, катмар фигура. Ошондой эле тартсак болот контур менен. Контур деп коет, мынакей. Азыр сүрөт тартсак, анда биздики контур, рабочий контур. Андан башка биз выполнить заливку пикселей деген инструмент менен тартып турган болсок, анда биздики бул жерге тартылбайт. Эмне үчүн? Анткени биздин инструментибиз автоматтык түрдө фигура, растрдык фигурага айланат. Ошондуктан биз жаңы слой же болбосо жаңы катмар түзүп алып, анан ошого тартып турган болсок, мынакей. Анда азыркы катмарда биздики демек растрланган сүрөт болот. Мына аны көрүп атасыздар, слой деген жерден, Бул экинчисинде да биздики растрга айланып калды автоматтык түрдө. А негизинде мынакей биз мынау менен тартып атканбыз. Фигура, анан кийин слой, же болбосо фигура слой, же болбосо маска. Жана биз тартып атканбыз мынакей. Тартып турган болсок, фигура, анан катмар. Ал эми биздин кийинки катмарга тартканыбыз бул автоматтык түрдө растрланган фигура болуп эсептелинет экен. Ошондой эле буларды көргүзбөй туралы азырынча. Айлана же болбосо эллипс тартсаңыздар болот, мынакей. Жана бул жерге деле жанагыларды колдонсоңуз болот. Көрүп атасыздар, Жана башка. Андан башка линия, сызык. Ошондой эле произвольная фигура же болбосо ар кандай формадагы фигура. Произвольная фигуранын ичинде көптөгөн сүрөттөр бар. Мисалы үчүн ышык, үйлүл, монтип бир нечени тартып. Кыскасы, ал жактагы ар кандай формаларды көрсөңүздөр болот. Ал эми ошол жерге ар кандай формаларды өзүңүздөр да киргизсеңиздер болот тургандыгын биз мурунку сабакта караганбыз, Демек, мынакей фигуралар боюнча ушуларды айтсак болот. Азыр болсо тексттик инструмент. Демек, тексттик инструментибиз Т деген тамганын жардамында болот. Мынакей ушу тексттик инструментти ачсак, бул жерде 4 инструмент жүйөсү бар. Горизонталдык текст, вертикалдык текст, инструмент горизонтальный текст маска жана инструмент вертикальный текст маска. Мына биринчи горизонталдуу текстти тандап алабыз дагы. Бул жака койсок, бизге мына текстти редакторлөөчү үстүндө панель пайда болот. Демек, бул жактан шрифттерди тандап алабыз. Бул жерден жирность, италик деген курсив жана жирность тандап алсак болот. Бул нормалдуу. Чоңдугун тандап алсак болот. 36 пиксель же болбосо
60 пиксель. Ошондой эле резкая, чёткая, насыщенная, плавная деген жерден ал тексттин дагы ар кандай параметрлерин өзгөртсөңүздөр болот. Түздө сол жагы боюнча, ортосу боюнча, оң жагы боюнча. Ошондой эле создает деформированный текст. Биринчи биз азыр текстти жазалы, андан кийин калган иш аракеттерди жүргүзөлү. Мисалы, мугалим. Мынакей текстти жылдыруу үчүн перемещение деген инструмент тандап алабыз. Тандадык. Мынакей. Бул жерден кармап shift басып, пропорциясын жоготпой туруп, текстиңерди чоңойтуп алсаңыздар болот. Трансформация кылып бүткөндөн кийин enter клавишасын басып койсоңуздар болот. Ал эми бул тексттин ичиндеги ар кандай тамгаларды өзгөртүш үчүн кайрадан текст инструментин басабыз дагы. Бул тексттин ичинде ар кайсы тамгасын, ар бир тамгасын өзүнчө түскө боеп өзгөртсөңүздөр болот. Мисалы. Окей. Көрдүңүздөр, жана башка. Ошондой эле дагы кандай параметрлерин өзгөртсөк болот тексттин. Мына бул жердеги инструментте тексттин инструментин бассак, бул жакта көптөгөн параметрлерин өзгөртсөңүздөр болот. Чоңдугун, линиялардын ортосундагы аралыкты, башкача айтканда, эгерде мунун астына дагы бир текстти жазып турган болсок, бул экөөнүн ортосундагы аралыкты мына ушу интерлиния деп коебуз. Ошону менен өзгөртсөк болот. Мисалы, 36. Көрдүңүздөр, кичирейип калды. А муну авто деп койсок, автомат түрдө канча экендиги көрүнүп турат. Туурасын өзгөртсөңүздөр болот. 100% деп турат. Мындан дагы жоголатсаңыздар болот. Бийиктигин өзгөртсөңүздөр болот. Ошондой эле английский, немецкий жана башка тилдерди тандап алсаңыздар болот. Түсүн өзгөртсөңүздөр болот. Ар кандай түстөрдү тандап алып. Мындан башка абзацтын ар кандай оң жагынан, сол жагынан отустуктар, төмөн жагынан, жогору жагынан отустуктар жана башка. Мындан башка дагы эмне кылсак болот? Мындан башка биз текстибиздин формасын өзгөртсөк болот экен. Деформированный текстти түзсөк болот. Мына муну басып, мындан дуга, дугой вниз, дугой сверху, арка жана башкаларды тандасак. Эгерде дуга дегенди басып турган болсок, мынакей биздин текстибиз кандай өзгөрөт, Бул жерде мондай ползуноктор жылдырып, ал тексттин өзгөрүү деформациясын ушу жерден карап көрсөк болот экен. Искажение по вертикали жана башка. Мына ушундай жол менен текстибизди ар кандай кылып өзгөртүп түзө берсек болот экен. Ошондой эле бул тексттин дагы көптөгөн параметрлерин өзгөртсөк болот. Ал үчүн мынакей текст деген слойго келебиз дагы. Оң жагын басып, бул жерден параметр наложения деген бар. Муну бассаңыздар, бул жакта өзүнчө диалогтук терезе келип чыгат жана бул жерден ар кандай эффекттерин коюп, текстибизди андан ары өзгөртүп түзө берсеңиздер болот. Мына мисалы, внешнее свечение дегенди коюп, ага басып, бул жактан размах, чоңдугу, размер жана башка. Ошондой эле тень дегенге басып, анан размах, размер, мынакей көрдүңүздөр, размерин аябай чоңойтуп салдык. Кичине кичирейтип, чоңойтуп, кыскасы өзгөртүп түзө берсеңиздер болот экен. Мындан башка вертикалык текстти жазсаңыздар болот. Мынакей, ал үчүн бул жерден текст инструмент вертикальный текст деген тандап аласыз дагы. Ошондой эле вертикалык формада жаза берсеңиздер болот экен. Мына ар бир жазган текстибиз бул жака катмар болуп түшөт. Катмарлар палитрасында. Азыр жок кылып туралы. Мындан башка дагы эми инструмент горизонтальный текст маска деген тандап алалы. Муну кандай колдонсок болот? Мына биринчи басабыз дагы. Бул жактан калыңыраак жаза турган шрифтти тандап алалы. Мисалы, sample. Муну 72 деп коелу. Мына могу жерге жазалы. Мисалы, фото деп жазалы. Фото. Жана бассак эми, мынакей инструмент перемещение бассак, бизге момундай болгон бөлүнүп алынган фото деген, башкача айтканда, текст маскабыз пайда болду. Муну каякта колдонсок болот? Муну мисал үчүн
бир сүрөттү ачып, открыть, мисалы, каалагандай бир сүрөттү ачалы. Жана ушул сүрөткө ал инструментибизди жылдырып келебиз. Муну жылдырып келиш үчүн мынакей бул жактан инструмент прямоугольного области выделения же болбосо бөлүп алуу инструментин бөлүп алабыз дагы. Анан кийин мына курсорубуз момундай болгон, жебе болгон да, кармап туруп, бул жактагы сүрөтүбүзгө алып келебиз. Мындан каалаган жерге коюп, Ctrl+C'ни басып, муну көчүрүп алсак, же болбосо копировать, же ошол эле аракетти мына редактирование, скопировать деген менюну басабыз. Жана бул жакка келебиз дагы. Редактирование кайра, вставить, же болбосо Ctrl+V'ни басып коебуз. Мынакей көрсөңүздөр, демек жанагы сүрөттөгү биздин фото деген жазуубуздун жардамы менен жанагы сүрөттүн кандайдыр бир областын бөлүп алдык. Мына ушундай эффекттерди ар кандай сүрөттөрдү түзүүдө кооздоп колдонсоңуздар болот экен. Ошол эле мүмкүнчүлүктү вертикалдык текст маска менен дагы колдонсоңуздар болот экен. Анда эмесе, ушуну менен бул сабагыбызды аягына чыгаралы. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта болуңуз.